Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн балдар адабияты жаатындагы сыйлыгынын лауреаттарына сыйлыктарды тапшырды. Министрлер Кабинетинин башчысы жазуучуларды татыктуу сыйлыгы менен куттуктап, кыргыз балдар адабиятынын өнүгүүсүнө кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Мен мына карап чыктым бардык китептерди. Абдан жакшы мындай тарбия багытында өзгөчө жеткинчектерге жол көрсөтүү. Негизи эми жаштарды биз коомдоңдош үчүн төрөлгөндөн баштап албетте ушул адабиятка, ушул сиздер айткан мына жазган жомокторго, балдардын дагы бир өзгөчө кыргызча жазган китептерди көп окуш керек да. Келечекте жакшы мамлекет болушун кааласак, сиздердин ушул китептер аркылуу биз жаш муундарга жакшы коомду таштап калтырып кетишибиз керек да. Ошон үчүн сиздерге рахмат. Сиздер менен азыр мындай көрүшүп, мен дагы азыр көкүрөгүм мындай сүйүнүчкө батпай жакшы энергия алып отурам. Ушундай жакшы адамдар менен көрүшкөнүмө. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кыргыз тилиндеги балдар адабияты жаатындагы сыйлыгынын лауреаттары 50 000 сом өлчөмүндө сыйлыкка ээ болду. Алар Нааматов Аман балдар үчүн чыгарылган эң мыкты поэзия чыгармасы үчүн номинациясында, Гүл чечекей кулунчак аттуу чыгармалар жыйнагы үчүн, Абдраимов Ырыспайга балдар үчүн чыгарылган эң мыкты проза чыгармасы үчүн номинациясында, Түбөлүктүү чеп аттуу чыгармалар жыйнагы үчүн, Мамбеталиев сатып алды. Балдар үчүн адабий чыгармаларды кыргыз тилинде эң мыкты которгондугу үчүн номинациясында, Керемет жомоктор аттуу балдар жомокторунун жыйнагын которгондугу үчүн алды. Аталган сыйлык 2008 жылы уюштурулуп, ал кыргыз тилин кеңири жайылтууну, мектепке чейинки курактан баштап аны үйрөнүүгө шарттарды түзүү, ошондой эле кыргыз тилине балдар адабиятын которууга түрткү берүү максатында ишке ашырылган. Бул сыйлык 2009 жылдан бери тапшырылып келе жатат. Билесиздер, адам тазарат, ар кандай жанагы жаман нерседен арылат, кандай жаңылыктарды, кандай жакшы нерсени жасап атат областтарда. Сиздерге рахмат. Чындыгында Балдар республикадагы балдар жана өспүрүмдөр чыгармачылыгы боюнча жыйынтыгы чыгарылып, мына бул жерде 3 адам ошол балдар адабияты боюнча лауреат деп аныкталды. Ал лауреаттык белгилерди жана ага тиешелүү сертификаттарды Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы, азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов мырза тапшырды. Албетте бул иш чара аябай жакшы болду. Себеби дегенде авторлордун, ушул конкурска катышкан авторлордун китептерин республикалык комиссия аябай так окуп чыгып, баалап, ар бирибизге лауреат деген төшбөлүүлөрүн тагып, чоң сыймык көрсөттү. Улукбек Марипов мырза ушул балдар адабиятына айрыкча жаштарды тарбиялоого мындан ары дагы жакшы көңүл бурула тургандыгын, себебинде китепкөй адам, китепкөй илим билимдүү адам гана ушул мамлекет үчүн жакшы иштеп, жакшы өнүктүрүп, көп адамдарга үлгү болорлугун дагы бир жолу айтып өттү. Негизи премьер-министр дагы ушу биздин иштерге ыраазы болуп, биз дагы өкмөттүн биз үчүн көргөн камкорлугуна чоң рахматыбызды айтып чыктык. Балдардын эл аралык күнүнө карата бүгүн жакшы иш-чаралар болду. Балдар адабиятынын мыкты деген чыгармаларына сыйлык берилди. Бул жерде мен эң алды менен биздин өкмөтүбүз, Маданият министрлиги, Жашчылар союзу балдар адабиятына көңүл бура баштаганына абдан ыраазымын да. Бул эң керектүү нерсе, абдан учурунда болуп жаткан нерсе. Балдар адабиятын өнүктүрмөйүн биз өсүп келаткан жакшынакай биздин кулунтайларды тарбиялай албай өсүргөндүктөн кичинесинен тартып, бала бакчадан тартып, балдарды китепке тартыш керек. Бул эң башкы нерсе.